Жумуш деп мына шаарда карасаңыз өзгөчө бир станок бар. Станоктун ичине кирип алган адамдар ошондон чыга албай жүрөт да. Күн сайын кеч келет, саар кетет, жумуш кайра келет, кеч кетет. Ушул эле бир программага станокко кирип алганда айланып жүрөт да бүгүн адамдар. Иштен чыга албайт, коркуу бар, кантип барам, кайка барам деген маселе. Бул иштебей кой деген эмес. Иште, бирок ар бир нерсенин чеги болуш керек. Кой кайтарып жүргөн койжуман мүрзөнүн алдынан өтүп калат, мүрзөлөрдү көрөт, деп сабак алат. Эртең ушул жерге келет экенмин мен дейт. Кой багып жүргөн учурда койду кайтарып ойлонуу дегенге убактысы болот да. Ойлонууга убактың болуш керек. Жараткан кубулуштарына, өзүңө, ден соолугуңа байланыштуу маселелерге бүт убактың болуш керек. Бүгүн адамдарды байкасаң, жумуш, иш деп эле жүрөт да. Коркуу бар, жүрөгүндө катуу коркуу бар. Жумуштан чыксам кайга барам деген. Эгер шеф келип бар жогол деп иштен айдап бере турган болсо, жалынып калат. Мен бул иш керек мага, айдабаңыз, суранамын, өтүнөмүн сизден. Бала чакам бар, кантип багам, кайга барам деп ушундай сарсанаалык менен кожоюнуна жалынат да. Ушинтип жалынып аткан адамды байкасаңыз, демек мунун акыйдасында, ишениминде шек күмөн бар. Себеби мусулман адам бирөө иштен айдап береби, ойлонбой эле чыгып кете берет. Неге? Рызыкты берүүчү Аллах. Ким дем алып атат? Дем алып таба бирөө, демек анын рызкысы бар, ошон үчүн дем алып атат. Коркпойт, жалат болбойт, сарсана болбойт. Аллах бир эшикти жапты, 1000 эшикти ачып коет деп кетип кала берет да, ойлонбойт. Ошондуктан жумуш маселесинде иш деп эле жүрө бербө. Иштебе деген дагы маселе эмес. Иште, бирок ар бир нерсенин чеги, анан убагы боло турмак.